Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Лейлекте айыл тургундары имамына автоунаа белек кылышты. Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Сумбула айыл аймагынын Сары Дөбө айылынын имамы Уланбек Меңгебаевке аталган айылдын 70-жылдан 2000-жылга чейин туулган жашоочулары биригип, каражат топтоп Toyota Passa үлгүсүндөгү автоунаа белек кылышты. Унааны жаштар атайын демилге көтөрүп, имамдын эмгегин баалашып, өз ыктыярлары менен белек катары тартуу кылышкан. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Бул самалыкка жумушчу иш сапары менен Лейлекке барган Баткен облусунун казысы Нуриддин Ажы Мамасабиров, казыят кызматкерлери жана имамдар күбө болушкан. Катышуучулар мындай иштер көп болуусун каалап, бул самалык имамдар үчүн дем күч болоорун айтышты. Айыл жаштары буга чейин дагы кайрымдуулук иштерин уюштуруп, муктаждарга колубуздан келген жардамыбызды берип келгенбиз. Бүгүн имамыбыз Уланбек Меңгебаевдин айылыбыз үчүн кылган эмгектерин баалап, айрыкча жаштарды иман жолуна чакырып, адеп ахлакка үндөп келгендиги үчүн ыраазычылык катары автоунаа белек кылууну чечтик дейт демилгечилер. Уланбек Меңгебаев 1980-жылы 25-октябрда Баткен облусунун Лейлек районунун Сумбула айыл аймагынын Сары Дөбө айылында жумушчунун үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы Сайдулла Миңбаев жеке ишкер, энеси Зейнеп Бубайдуллаева үй кожойкеси. Үй бүлөдө 11 тууган, 7 кыз, 3 уул. Ал орто мектепти аяктаган соң 2 жылдык имамдык курсунда окуган. Эмгек жолун 2010-жылы Сары Дөбө айылындагы Сары Дөбө мечитинин имамы болуп иштөөдөн баштаган. 2023-жылы Лейлек районунун баш имам хатибинин орун басары жана катчысы болуп эмгектенген. Үй бүлөлүү 1 уул 3 кыздын атасы. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү дээрлик 11,6 миллиард куб метрди түздү. 19-июлга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11 миллиард 548 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары АКынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 819 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 486 куб метрди түзүүдө. Ош шаарындагы Борбордук базар Жапалак айылына көчүрүлмөкчү. Ош шаарындагы Борбордук базар Жапалак айылына көчүрүлөөрүн кала мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жаңы базар Көкүмбий көчөсүнө Ош автоунаа базарынын жанындагы 16,7 гектар жерге курулат. Ош шаарынын башчысы Бакытбек Жетигенов кече Борбордук базар көчүрүлө турган жер тилкесин көрүп чыгып, тиешелүү кызматтарга көчүрүү боюнча даярдык иштерин баштоону тапшырган. Кала бийлиги жаңы жерде соодагерлер үчүн бардык шарттар түзүлөөрүнө убада берди. Эске салсак, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 19-июлда Оштогу селден жабыркаган базар башка коопсуз жайга көчүрүлөөрүн билдирген. Ал ошондой эле Ак Бууранын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар, көпүрөлөр, эс алуучу жайлар алынаарын кошумчалаган. Ленин чокусунда россиялык альпинист каза тапты. Ленин чокусуна чыккан россиялык альпинист каза болду. Бул тууралуу бир катар орус басылмалары жазып чыгышты. Андагы маалыматка караганда, кырсык 18-июлда альпинисттер бир лагерден экинчисине өтүп баратканда болгон. 58 жаштагы Евгений Банников кар көчкүнүнүн алдында калып көз жумган. Кыргызстан өзгө чогуу далдар министрлиги каза болгон альпинист тууралуу маалымат түшпөгөнүн билдирди. Белгилесек, Ленин чокусу Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Памир Алай тоо куркасында жайгашкан. Өзгө чогуу дал министрлиги Адыгине көлүндөгү суунун деңгээли боюнча маалымат берди. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Аларча капчыгайынын төрүндө Адыгине көлүндө суу деңгээли жылдык нормага ылайык жана дамбасынын жырып кетүү коркунучу жок. Бул тууралуу өзгө чогуу далдар министрлиги билдирди. Атайын топ 17-июлда таң эрте Адыгине көлүнө жана жанындагы көлмөлөргө көзөмөл жүргүзүп келишкен. Азыркы учурда Аларчанын үстүндөгү көлдөр критикалык толуп кетүү коркунучунда эмес. Буга космос снимоктук байкоо салыштыруу тынымсыз жүргүзүлүүдө. Биз тараптан нулевой изотерма, тактап айтканда температуранын жогорулашы байкалууда. Эгер тоо көлдөрүндө
жырылып кетүү коркунучу жаралса жергиликтүү бийликке алдын ала эскертүүлөр берилет. Учурда бул кызматтын кызматкерлерине тоо көлдөрүн байкоо жүргүзүү үчүн талай издөө жумуштары мерчемделген дейт өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин жетекчиси Даурбек Сакыев. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Аларча капчыгайынын төрүндө Адыгене көлү жана майда көлмөлөр бар. Көл деңиз деңгээлинен 3580 метр бийиктикте жайгашып, Аларча улуттук паркынан 10 километр алыстыкта. Ташкент шаарындагы Сейил бакта кыргыз айылы ачылды. Ташкент шаарындагы Голубые купола Сейил багында Кыргызстандын Өзбекстандагы маданият күндөрүнүн алкагында кыргыз айылы ачылды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкенде, анда кыргыз боз үйлөрү тигилип, улуттук аспаптар, кол өнөрчүлүк, зергер буюмдары жана улуттук кийим кечелери орун алды. Кала тургундарын суктандырган кыргыз айылы 2 күн орун алып, кыргыздын улуттук дөөлөттөрүн тааныштырат. Айыл Өзбекстандын маданият министринин биринчи орун басары Авасхон Таджиханов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баш багып, анда орун алган көргөзмө менен таанышып чыгышкан. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Элимиту фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер көптүккө сөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңызды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ошого кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз, эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери острый лейкоз менен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83 97 08 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бахтияр А деп чыгат. Борбордук Ала Тоо аянтындагы флагштокту реконструкциялоо жана жаңылоо иштери жүрүүдө. Бишкек шаарында Ала Тоо аянтын реконструкциялоо жана жаңылоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Учурда өлкөнүн башкы желеги үчүн флагштоктун айрым бөлүктөрүн чүрүү иштери жүрүүдө. Флагшток Түркиядагы эң ири заводдордун биринде жасалып, атайын жабдуулардын жардамы менен жеткирилген. Бул полимердик каптоо менен жогорку бекем цинктен болот. Буга чейин эски 45 метрлик мамыны жана ардактуу караолдун кабинасын демонтаждоо иштери бүткөрүлгөн. 500 чарчы метр аянттагы гранит такталарын төшөө каралган. Подрядчы эталон Винспецстрой ЖЧКсы. Белгилей кетсек, Кара Кыргыз автономиялуу облустун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата бийиктиги 100 метр болгон жаңы флагшток орнотуу пландалууда. Инфраструктураны жакшыртуу, Борбор калаанын жарандары жана коноктору үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, ошондой эле тарыхый жана маданий мурастарды сактоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш ооруу, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Максат Ажынын саясатта шансы чоңбу. Раматылык Чубак Ажы тирүү кезинде коомчулуктун көңүл борборунан орун алып, өтө популярдуулукка жеткен эле. Аалымдык атак жарып, дин менен илимди, чыгармачылыкты катарлаш алып жүргөнү, көпчүлүктүн суроосуна так даана жооп бергени, юмор аралаш да аудиторияга күлкү тартуулаган эсибизде. Ал диний радикалдуулукту тыйып, салт санага, нарк насилге да басым жасачу. Учурда анын орду толгус, бирок көч улаган катмар бар. Албетте Чубак Ажынын үзөңгүлөшүнө, андан кийинки баскычтагы аалымга токтололу. 2020 жылдагы
октябрь төңкөрүшүнөн соң Максат Ажы муфтияттын ири суммадагы каражатын убактылуу иштетүүгө, акча айландырууга шектелип камакка алынган. Тарапташтары фанаттары дүргүшүп эртеси жума намаздан кийин Чогул шаарын лидерин алып чыгууга бел байлашканын билдире башташкан. Күч органдары абалды анализдеп эл көтөрүлүп кетүүсүнөн кооптонуштуу. Айтор Максат Ажы Токтомушевди токтоосуз камактан бошотуп жиберишкен эле. Айталы, чоң коңгуроо астындагы эркиндик бекен. Ал убактылуу абактан кийин мөгдүрөп калган жок. Диний агартуучулук ишмердигин улантып, колдоочуларын ай жыл өткөн сайын арттырып, Кыргызстандагы таасирдүү персонага айланганы талашсыз. 10-100 миңдеген көрүүчүлөрү, урматтаган адамдар бар. Баса май айында түндө жаш балдар пакистандык студенттерге жапырт чабуул жасашып, ур тепкиге алышып, тоноп кетишкени белгилүү. Жалпы күч структуралары тайсалдашып чечкиндүү чараларга бара алышкан эмес. Эртеси Максат Ажы чыгып, каны кызуу балдарды тынчтыкка, сабырдуулукка чакырып, коомдогу башаламандыкты токтотуу үчүн чакырык жасаган. Көпчүлүк муюп угуп кандайдыр бир сабак алышты окшойт. Негизи дин саясаттан тышкары, конституцияда да мыйзамдык жен өлчөм көрсөтүлгөн, бирок биздеги бийликке умтулгандар башынан эле карапайым калк астынан упай алуу үчүн динди бетке кармашып, намазга жыгылышып, мечит сала коюшуп, куулма артисттик өнөрлөрүн көрсөтүп келишет. Акыры эл деле түшүнүп, исламдын чыныгы күйөрмандары кимдер экенин билип калышты. Мындай алкакта Максат Ажынын аброю зор. Убакыт өткөн сайын калың катмарда диндешүү, бакытты ушул өңүттөн издегендер көбөйө баштады. Өзгөчө жаштардын басымында эске алалы. Кыргызстандагы кыбыр эткен кырдаал сырткы күчтөргө маалым эмеспи? Көмүскөдөгү алыстагы дирижерлор жөн жатпайбы? Дээрлик Борбор Азия өлкөлөрүндө радикалдуу динчилдерге кысымдар көбөйдү. Сакал коюуга, жамынууга, уюмдашууга чектөөлөр киргизилди. Кыргызстанда гана бул жагынан эркиндик бар. Сырттан качып кирген өзүбүздө да бугуп жаткан экстремисттик уюмдар арбын. ИИМ УКМК четинен кармап түгөт албай келишет. Негизи диний сабаттуулукту арттыруудан ашынгандарды тизгиндөөдөн кечигип калган жокпузбу? Соңку байкоолордон улам Максат Ажы бийликтөө менен дос эмес, камалып чыкса ачык айтпаганы менен ишинен кастарын тигип көңүлүнө алып калганбы? Анын популярдуулугу колдоочулардын көптүгү рас. Иман Нур фракциясы лидери Нуржигит Кадырбеков 5-тен 1-ине ээ болсо керек. Эң кызыгы, Максат Ажы Токтомушевдин саясатта шансы чоң болуп атса, мезгили келгенде кадам салбайбы? Же кайсы бир күчтөргө иштеп берип койсочу, абройлуу молдокелерди башынан эле пайдаланып келишкенин унуттукпу? Бул таризде түйүнү чечилбеген көптөгөн суроолор бар. Көлөкөдөгү көп сырларды чечмелөөдөн алыспыз. Атайын органдардагы адистер иштешсин. Бирок түрдүү диний агымдардын астында кадыресе кооптунуулар жаралууда. Жөнөкөй эле мисал, ушул багытта ИИМдин 10-чу башкы башкармалыгы алектенет, бирок алардын мүмкүнчүлүгү чектелүү, кадрлар аз, штат жетишпейт, колдору кыска. Анан кантип мамлекеттин туруктуулугун, эртеңки жаркын келечекти ишенимдүү камсыздайбыз? Кантсе да көзгө көрүнбөгөн жараканы кетирбей, абройлуу ажыларды, билимдүү теологторду пайдаланып, акыл айттырып, алдын алып, элибиздин бүтүндүгүн сактайлы деп жазган Арба Кейжи сайты. Президенттин иш башкармалыгы Ак Кеме мейманканасы 15 жылга ижарага берилди. Бишкектеги Ак Кеме мейманканасы 15 жылга ижарага берилди. Бул тууралуу Кактус Кейжи сайтына президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин биринчи орун басары Бообек Салимжанов билдирди. Ал оңдоо иштери боюнча айтып берген. Салимжанов мейманкананы кытайлык эмес кыргызстандык компания реконструкциялай турганын айтты. Буга чейин президенттин иш башкармалыгы кытайлык инвесторлордун эсебинен мейманканада капиталды оңдоп жөө иштери жүрүп жатканын билдирген болчу. Биз Ак Кеме мейманканасын 2024-жылдын 26-июнунда ижарага бердик. Ал компания саякат курулуш деп аталат. Биз аны баланстан өткөргөн жокпуз. Аны 15 жылга ижарага бердик, деди Салимжанов. Анын айтымында саякат курулуш ишканасы мамлекетке айына 5,2 миллион сом ижара акысы катары төлөөгө даяр. Алар ай сайын мамлекетке 5 миллион 200 миң сом төлөп берүүгө даяр. Бул ишкана 1,5 жылда оңдоп түзүү иштерин жүргүзөт. Андан кийин мейманкана иштеп баштайт. 15 жылдан кийин ал мамлекеттин балансында калат, деп кошумчалады Салимжанов. Оңдоо иштеринин жалпы баасы болжол менен 20 миллион долларды түзөт. Ошону менен бирге 2023-жылы туризмди өнүктүрүү фонду Ак Кемени реконструкциялоого 60 миллион доллар сарптоо пландалып жатканын жана бул үчүн инвесторлорду издөөгө ниеттенип жатканын билдирген. Бишкекте июль айынан тарта лифттерди тейлөө тарифи 3 эсеге көтөрүлөт. Бишкекте лифттерди тейлөөгө тариф көтөрүлөт. Тиешелүү токтомго Борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев кол койду. Документке ылайык шаардагы көп кабаттуу турак жайлардын лифттик жабдууларын техникалык тейлөө, анын ичинде эксплуатациялоону, учурдагы оңдоолорду, авариялык техникалык тейлөөнү, диспетчердик контролду тарифи 1 чарчы метрге айына 8,31 сом деп бекитилди. Балкондордун жана лоджалардын аянтын кошпогондо. Бишкек шаарынын административдик райондордун жетекчилерине мэрия
Италиянын социалдык өнүктүрүү башкармалыгына жана Бишкек Горлифт муниципалдык ишканасы калктын аз камсыз болгон тургундарына турак жай коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө субсидия берүүнү тартиби жөнүндө калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырылды. Токтом 15-июлдан тарта күчүнө кирет. Эске салсак, 2015-жылы Бишкек шаардык кеңешинин токтом менен лифттерди тейлөө боюнча тарифтер төмөнкүдөй белгиленген. Релейлик лифттер батирдин 1 чарчы метрин айына 2,73 сом, балкондордун жана лоджиялардын аянтын кошпогондо. Электрондук лифттер батирдин 1 чарчы метр үчүн айына 3,12 сом, балкондордун жана лоджиялардын аянтын кошпогондо деп айтылат маалыматта.